Так, жашыңыз канчада? 66. 66 жаштасыз. Так, келгенде кайсы жериңиз ооручу эле? Келгенде сол бутум мындай иш жагы ооруйт эле, ашыкча отурганда уктап калат эле. Анан мына оң колум чымырайт эле. Анан давлениям көтөрүлөт. Канчага чейин көтөрүлчү давление? Берки немеде 150, 155 болду. Канча жылдан бери жүрөсүз давление? Давление менен мен билип давление экениме дарыланып жүргөнүмө 12-жыл болсо 13 жылдан. 13 жылдан. 13 жылдан бери давление көтөрүлсө дары ичип коесуз. Күндө ичем, көтөрүлсө көтөрүлбөсө күндө ичем. Тамак ичкениңиз кандай болчу? Тамакты дагы жөндөп иччим, андай күчтүү тамакты немелерди ичпей Ичем эле, себеби ашказаныңыз ооруп калат беле, же кандай болот? Жок, ашказаным оорубайт эле. Өзүнчө диета кылган киши болот. Хорошо. Так. Диета кылган. Бүгүнкү күнгө айтыңыз, эмне жакшы көрдүңүз? Организмден эмне Бул жакшы? жерге келгениме мен 11 күн болду. Аллага шүгүр. Давлением бир жолу гана көтөрүлдү, анда дагы козгоду дешти. Бирок ошол бойдон көтөрүлгөн жок. Күндө 130-80 болот. Эртең менен да кечинде да өлчүшөт. Ошондой чыгып атат. Сиз илгери ичиңиз каччы беле? Мен төрөп жүргөн маалда ичим катат эле. Кийин дагы эле бир 2 күн, ондай көп эмес, бирок 2 күнгө катчу эле. Азыр ондай жок. Так, башыңыз ооруйт беле? Башым ооруйт эле. Так, бүгүнкү күнгө башыңыз оорубайбы? Башым оорубайт. Уйку кандай эле? Уйку меники мындай бир күн жакшы уктасам 2 күн уктабайт. Бүгүнкү күнгө кандай уктап атасыз? Күндө эле уктап атам. Жакшы. Так, эми бут айтыңыз. Бутум оорубай калды. Мындай өзүм да таң калдым. Андан кийин колум чымырбай калды. Сиз ушул нерсе кайсы ыкмалардан жакшы болду деп элестетесиз? Мен Айта аласыз. айтам, булар кыздардын ичке массаж жасаганынан, курсакка массаж, андан кийин мындай лимфаларды ачып ошолордон келгенде кол тийгизбей ооруйт эле. Денеңиз. Денем ошондой эле, азыр эми кыйла жакшы, көт жерим жакшы болуп калды. Өзүбүз дагы массаж кылган үйрөндүк. Так, абдан жакшы. Демек, адам өзүн өзү эле жакшы кылса болот экен да. Тамакты жөндөш керек экен, суу ичкенди үйрөнүш керек экен, курсак менен иштешкенди үйрөнүш керек экен. Без бул биздин канализацияда эстетишиңер керек. Демек, биз канализацияны түткөндү үйрөнүшүбүз керек экен, э? Так, демек, сизге дагы 4 айдан кийин биз контрольный кылабыз, келесиз, көрөбүз, сурайбыз. Анан бирок ошого чейин эч кандай нарушение кылбайсыз, э? Так, мен сизге ден соолук каалайм. Так, жашыңыз канчада? 68. 68 жаштасыз. Сиз келгенде кайсы жериңиз ооручу эле? Ашказан тамак жакшы сиңбей, бутум ооруп, башым ооруп, уйкусуздук, ошодон кыйнап келем. Чарчайт белеңиз? Ооба, Чарчайт. Сиз канча жыл көп дары ичип жүрдүңүз? Дары ичип баштаган 25 жыл. 25. Бир күндө канча дана дары иччилеңиз? 5-6 дары. Демек, мен эмне үчүн муну сурадым, урматтуу мекендештер? Дары химикат болгон үчүн ашказандын былжырларын буза баштайт, былжырлар кичирейип баштайт, атрофический гастрит боло баштайт. Эми ал болсо жүрөккө зыян берип коет. Жүрөгүңүз патырап, кычырат кылчу беле? Ооба, патырайт, жүрөгүм патыраганда уктай албай, ойлоруп, кыйналам. Так, бүгүнкү күнгө кайсы жакшы симптомдор пайда болду сизде? Азыр бутум ооруганы басылды, жүрөгүм титирегени азайды, уктап калды, башым ооруганы азайды. Сиз келгенден бери канча күн өттү? 11 күн болду. 11 күн. Сиз эч кандай дары ичпедиңизби? Жок, ичпедим. Дарысы жок жашаса болот экен? Болот экен. Эмне кылганда адам жакшы болот экен? Өзүңүз менен өзүңүз иштеген, да? Курсакка массаж жасаганды үйрөндүңүзбү? Массаж жасаганды үйрөндүм. Диета, суу ичкенди, э? Суу ичкенди үйрөндүм. Суу ичсем да сиңбей калат эле. Азыр суу ичип калды. Себеби деген 25 жылдан бери дары иче берип, ашказандын паты деп коет го бага. Ашказандын клеткалары атрофия болуп баштаган да, сок чыкпайт, даже суу сиңбей баштаган. Азыр биз эмне кылдык? Биз ошол ашказанга висцерал массаж жасап, ошол жактын кан айлануусун жакшыртып, эми ал жактын клеткалары ордуна келе баштайт.
клетка ордуна келгенден кийин анан суу болсо дагы тамак болсо да сиңе баштайт. Азаматсыз. Демек сиз 4 айга чейин мен айткан ыкма менен чыкпастан күнүгө ичиңизди басканды, бездерге массаж жасаганды, курсак менен дем алганды, тамак ичердин астында өткөн, түрткөндү, тамак ичкенден кийин колду көтөргөндү унутпайт экенсиз, Анан 4 айдан кийин контрольга келесиз. Хорошо? Сизге мен ден соолук каалайм. Так, жашыңыз канчада? 24 жаштамын. 24 жашта эң жаш мезгил, Эмне жалпы менен келдиңиз? Мен ревматоидный артрит деген жалпы менен келдим. Так, ревматоидный полиартрит деген кайсы муундар ооруп бойчу? Мына биринчиде очи цепесный. Так, мына колдогу муундар жакшы иштебей катып калган, Дагы кайсы муун? Анан жамбашым тазобедренный сустав. Урматтуу мекендештер, оң жакта айтып атат. Демек дайым көңүлүңүздөрдө болсун, оң жактагы ичегилерде проблема көп. Эми оң жактагы ичеги бул өтмө уйку безин жакшы курбай калганынан. Өтмөнүн уйку бези эмнеге жакшы курбай калды? Кандайдыр бир нерсеге катуу стресс алган болуш керек. Сиз стресс алган белеңиз? Алган окшойм деп ойлонот. Канча жыл мурун бир катуу кыжалачылык болду эле? Кызымды төрөгөндөн кийин кыжалак болгон көрүнүш. Азыр кызыңыз канча жашта? 3 жашта. Демек 3 жыл мурун катуу капачылыкка, катуу сыгылганга түшүп калган экен. Кызыңыз жакшы болуп калды эмасы? Так, демек ыза өтмө уйку безин жакшы курбайган алып келген, ал келип ичегини кысып калган, именно оң жакта ичегилер жакшы иштебей калгандагы коксартроз деген диагноз койду беле? Тазобедренный артроз деп ойлогом. Ошо немеси латынчасы коксартроз. Значит, тазобедренный сустав менен муун менен колдун муунунун немелери кан жакшы келбестен булар катып баштаган экен. Бүгүнкү күнгө эмнеси жакшы болду? Айтыңыз. Азыр мындай басканда оорубай калды, мурун оорутат эле. Мына жерде шиктелип кетти. Абдан жакшы. Кыймылдап калды. Абдан жакшы. Түп түз боюнча келгенсе. Так, бут? Бутун басканда мындай ушул оң жагым кытыңда оорутат эле. Азыр эми жакшы болуп калдыңыз. Демек сизге жатканда тура албайм. Мына жатканда ичеги көбүрөөк кысып койгон да, бутка кеткен кан тамырды көрдүңөрбү? Анан туруп кичине басып кеткенден кийин ал оору билинбей калган. Демек сизге 4 айга чейин строго Бапаеванын методун бузбайсыз, сиз өзүңүзгө келесиз. Анан 4 айдан кийин дагы көрөбүз,